Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Көк бөрү каналы акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантат. Кыргыз улакчылары Казакстанга барып көкпар ойношобу. Айзада Жамгырчиева көк бөрүгө кантип аралашып калган. Кыргыз улакчылары Казакстандан күчтүү оюнчулар келбегенине эмне дешти? Бул чыгарышта дал ошол суроолорго жооп издейбиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ноябрь айында Казакстан жергесинде салтка айланган ийри эл аралык мелдеш өтөт. Ага Кыргызстандан 5 клуб катышаары маалымдалды. Алдын ала белгилүү болгондой, алар Достук, Ынтымак, Сары Өзөн, Мурас жана Жаштык командалары. Белгилей кетчү нерсе, ал жакта улак көкпардын эрежелери боюнча болот. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Ошол эле учурда кыргыз-казак командалары өз-өзүнчө эмес, жалпы чогуу чучугулак кармашат. Буюрса ноябрь айында көкпар боюнча кыргыз-казак тирешин көрө алабыз. Белгилүү алып баруучу Айзада Жамгырчиева көкбөрүгө кантип кызыгып калганы тууралуу айтып берди. Эми албетте этноспорт дегенде эле Кыргыздын жүзү болгон бул көкбөрү, улакты элестетебиз. Көкбөрү улакты жакшы көрүп калуумдун бирден бир себеби бул менин апам көрчү, ошол себептерден бул оюнду жакшы көрөм. Ар бир команда мыкты, албетте ар бир команданын өзүнүн көрмөнү бар. Бүгүнкү оюн дагы жакшы болду, бирок бүгүн мен Ынтымак командасы менен Казакстандын тирешин көрөйүн деп келгем. Бирок федерациянын чечими менен Достук менен Ынтымак ойноп калды. Эл классика, баары жакшы көргөн оюн. Андыктан мага аябай жакты. Ынтымак командасына жан өрөп келгенмин. Достук командасынын оюнчуларын дагы сыйлайм. Бирок бүгүнкү оюн эми жеңиш болгондон кийин ар дайым кубанычтуу болот экенсиң. Ынтымак командасын куттуктайм. Ооба, мен башынан Ынтымак командасынын күйөрманымын. Бирок Достук командасын дагы мыкты оюнчуларды аябай жакшы көрөм. Мисалы Манас Ниязовдардын үй бүлөсү бул көкбөрү үчүн чоң тарых. Ал эми Талас командасы болсо, бул эми баягы ар бир адамдын жакшы көргөн өзүнүн командасы болот экен. Бүгүн Ынтымак командасына жан өрөдүм. Жада калса, ошол Ынтымак командасынын элдер тамашалап Месси деп коюшат го. Өмүрбекке дагы эми баягы мотивация болсун деп акчалай байге сундум. Мен ойлойм, бул аларга бул оюндун өзгөчө кызык өтүүсүнө мындай аларга бир мотивация болду го деп ойлойм. Көкбөрү улак оюнда кокустук деген нерсе болбойт. Мен ойлойм, аттардын даярдыгы өтө маанилүү, анан оюнчулардын даярдыгы өтө маанилүү. Албетте, бул учурга чейин эле баардыгыбыз Достук, Ынтымак болуп келебиз. Өткөндө Достук командасы жеңген, демек бул ирет Ынтымак командасы жеңди. Эми оюн деген ушундай экен. Бирде күчтүүсү жеңет деп коет го, ошон үчүн кокустук жок. Демек, Ынтымак командасы кичине жакшыраак даярданып келгендир, мүмкүн. Нуржан Мелисбек уулу Казакстандан күчтүү улакчылар келбегендигин билдирди. Бул жолку, мисалы, бул жакы клубка негизи өтө алсызыраак, мурдага караганда анча эмес оюнчулар келди деп айтып калышты. Буга кандай пикирдесиз? Мына 2017 Казакстанда Экспо деп дүйнө чемпионатын өткөн Казак Республикасы. Ошол жерге барып командада эң жаш оюнчу болуп барганмын. Ал жерде чынында Казакстан күчтүүлүк кылган бизден. Ошол оюнчулар барбы азыр? Сиз көрө алдыңызбы? Ошондой күчтүү көрө алдыңызбы? Сезе алдыңызбы? Азыр ошол 45 жаштагы командада бир байке жүрөт. Ошол акча чапкан эми, ал убактан бери азыр уже ал ат чаап, жаш балдар менен чаапса, азыр 45 жашта чаап жүрөт. Бул курамдан ал балдарды көргөн жокмун. Дээрлик Казакстанда мыкты улакчылар көп, бирок ошолордун көбү келген жок да. Кудай буйрса, мына алдыда Казакстан турнир өткөн, ошол жака барабыз клубдар. Ошондон ойноп каларбыз алар. Урматтуу көрөрмандар, видеого лайк коюп, каналга жазылууну унутпаңыздар.